чырпыктын чынарга айлануусу анын мыкты багбанчысы деп кезинде акылмандар бекеринен айтпагандыгы анык. Мугалим бул балдарды сүйгөн жана балдардын сүйүүсүнө ээ болгон инсан. Ушул сыңары окуучулардын мыкты адистикке ээ болуусу мугалимден көз каранды. Турмушту алдыга жылдырууда инсандын тандап алган кесиби же адистиги өзгөчө экени маалым. Андыктан өндүрүштү алга жылдырууда кесип ээлерин даярдоочу кесиптик лицейлердин билим берүүдө практикалык иштеринин сапаттуу өткөрүлүшү зарыл эмеспи? Жаштарды кесипке даярдоо оң турмушка багыттоо деп бекеринен айтылбайт. Сиздерге Талаш шаарынын борборунда жайгашкан номер 90 кесиптик лицей туурасында баяндамакчыбыз. Тарыхы жок эл болбойт, тарыхы жок лицей болбойт демекчи, алгач сөзүбүздүн башында номер 90 кесиптик лицейинин кыскача тарыхына токтолуп өтсөк. Биздин Талаш шаарында номер 90 кесиптик лицейибиз 1982 жылы 20 лицей болуп ачылган. Агесте техникалык училище деп аталчу. Ал эми 1985 жылы номер 90 училище аталган. Ошо кездерден бери мына бүгүнкү күнгө чейин айта кетсек өзгөрүү бар. Бүгүнкү күнү биз 4 адистик боюнча адистерди камдайбыз. Бул ашпозчу, тигүүчү, жаштарач жана газ электросварщик. Ушул 39 жыл убакыттын ичинде биздин тарыхыбызда биз 5000ден ашык ушул мамлекетибизге, элибизге кызмат кыла турган адистерди чыгардык. Ушу бүгүнкү күнү жана айтып кеткендей 4 кесип бул биздин Кыргызстан мамлекетинин ичинде керектүү кесиптердин бири. Жаштарач деген бул бүгүнкү күндө жашоо турмушка керек, ашпозчу керек, тигүүчү керек. Тигүүчүлүк боюнча Кыргызстан 15 союздук республикалар арасында 3-орунда. Жеңил өнөр жай Кыргызстанда абдан өнүккөндүгүнө байланыштуу Бишкек шаарында борборубузда ушул тигүүчү чоң өндүрүштүк цехтер ачылган жатат. Жаңы пландар да бар. Ошондуктан биз тигүүчү кесипти камдап чыгарып атабыз. Ал эми Талаш шаарындагы 90 кесип лицейде бүгүнкү күнү жалпысынан 182 студентибиз бар. 13 студент отчисление болду, 173 окуйт. Кудай буйруса 27 студент бул кызыл диплом алат, буйруса насип буйруса. Ошо бүгүнкү күнү мамлекетибизге керектүү жана талапка жооп берген адистерди камдап жатабыз. Лицейдин миссиясы. Биздин кесиптик лицей эмгек рыногунун талаптарына дал келген кесиптик билим алуу менен сапаттуу жумушчу кадрларды даярдоону камсыз кылуу. Миссия окуу жылдын негизги кесиптик билим берүү программасында көрсөтүлгөн талаптарына кызыктар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келет. Кесиптик лицейдин негизги максаты билим берүү жана окутуу сапатын жакшыртуу, ошондой эле эмгек рыногунун суроо талаптарына дал келген сапаттуу кесипкөй жумушчу кадрларды бүтүрүп чыгаруу болуп саналат. Турмуштун оош-кыйыш мезгилдерине карабай кесипке үйрөтүү өз жемишин берип келүүдө. Учурда изги максаттар бар деп кептүү улантты кесиптик лицейдин окуу өндүрүштүк методикалык иштери боюнча директордун орун басары Гүлсүн Турусбековна. Негизинен 90 кесиптик лицейинде 10 айлык жана 3 айлык кыска мөөнөттө кесиптер окутулат. 10 айлык кыска мөөнөттө 4 кесип, ал эми 3 айлык кыска мөөнөттө бул 8 кесип боюнча даярдайбыз адистерди. Бул аттарын атай кетсек, мисалы чачтарач, электр жана газ менен ширетүүчү, тигүүчү, тикмечи, жеке компьютердин оператору, электромонтер, веб-дизайнер, жылуулук өткөргүчү шыбак жумуштарын жөндөмдүүлүк менен аткаруу кесиптери боюнча окутулат дагы. 3-4 даражадагы квалификациялык дипломго жана сертификаттардын ээси болушат. Биздин эң негизги максатыбыз бул балдарыбызды 10 айлык жана 3 айлык мөөнөттө окугандыгына карабастан, ушул окуган мезгилинде өзүнүн кесибине дасыккан, өзүнүн кесибин түшүнгөн, өз кесибин мыкты билген адистерди даярдоого бардык күч кубатыбызды жумшайбыз. Биздин бул лицейде теориялык билим менен практикалык билими дайыма чогуу жүрөт. Балдар алган өзүнүн теориялык билимин бул лабораторияларда, цехтерде, салондордо
ишке ашырып келишет. Негизги бир багыттарыбыздын бири окуу жайыбыздын материалдык техникалык базасын чыңдоо болуп эсептелет. Мисалга ала кетсек, биз бул окуудан тышкары дагы башка долбоорлор менен иш алып барабыз. Бакубат Талас коомдук фонду, ВВПОН, ГИЦ, АБР долбоорлору жана калкты жумуш менен камсыз кылуу бөлүмү менен да иш алып барабыз. Ошондой эле компьютердик класстарды, окуу класстарын, цехтерди, устаканаларды, лабораторияларды капиталдык ремонттодон өткөрөбүз. Бүгүнкү күндө лицейде бир окуу корпусу, анын ичинен 7 окуу класс, компьютер класс, чач тарач лабораториясы, 2 тигүү устаканасы, 1 ашпозчу лабораториясы, 1 иширетүү устаканасы, 1 китепкана жана электрондук китепкана, 1 окуу усулдук кабинет бар. Класс, лаборатория, устаканалар заманбап жабдуулар менен жабдылган. Мындан тышкары, чач тарач кесиби боюнча окуучулардын санын жылдан жылга көбөйгөндүгүнө байланыштуу бир жаңы чач тарач лабораториясы жаңы окуу жылына ачууга пландалып жатат. Азыркы учурда лицейде 43 кызматкер эмгектенүүдө. Анын ичинен 5 мугалим, 13 өндүрүштүк окуу устаты, окуу бөлүм башчылары жана кенже кызматкерлер эмгектенип келишүүдө. Бул жер тигүүчүлүк адистикке үйрөтүүчү устаканасы. Демек мында чеберчиликтин бир канча түрү үйрөтүлөт. Кыздардын тигүүчүлүккө болгон кызыгуусун арттырат. Тикмечи, тигүүчү кесиби эскирбеген кесип. Кыска мөөнөттүн ичинде сапаттуу жана тез арада иштеп кетүү үчүн билим алышат. Үйдө олтуруп деле өздөрүнүн кесиби боюнча бизнесин жүргүзүүгө өтө ыңгайлуу кесип болуп эсептелет. Мында тигүүчүлүк кесипти үйрөнүп, окуу аяктаган соң алар кайсы жакта иштешет, айрымдары билимдерин дагы тереңдетеби, айтор келечекте коомго пайда алып келүүчү кесип ээси болоруна ишенебиз. Азыркы учурда 10 айлык жана 3 айлык кыска мөөнөттө окутабыз. Окуучулар эң алгач эле келгенде окуучуларды атайы сабактар өтүлөт окуучуларга. Өндүрүштүк окутуу жана өндүрүштүк практика сабактары өтүлөт. Окуучулар эң биринчи эле келгенде булар эч кандай эч нерсени билбей келишет. Ошондуктан биз эң биринчи кол тигиштерден баштап үйрөтөбүз. Кол тигиштерди, машина тигиштерди, кийимдердин майда бөлчөлөрүн, мисалы алсак деген чүнтөктүн түрлөрүн, жакан түрлөрүн, жеңдин түрлөрүн ушундай сыяктуу бөлчөлөрдү үйрөтөбүз. Ошондой эле азыркы заманбап тигүү устаканасында азыркы заманбап машиналар, бу жерде оверлок, закрутка, машина, кадимки түз тигиш тигүүчү машиналар, топчу кадоочу, топчу уруучу машиналар менен жабдылган. Ашпозчу менин кесибим, кесибим ыйык кешигим, ак тилек айткан адамга ар дайым ачык эшигим демекчи. Кесиптик лицейде ашпозчу тармагында иштөөчү атайын адистиктер дагы даярдалат. Бул ашпозчулардын лабораториясы, бул жерде лабораторияда биз практика өтөбүз. Жана класстарда көрсөткөн алар теория сабактар өтүп, бул жерден биз практика иштери жүргүзөбүз. Бизде ар кандай жаңы заманбап технология жабдуулар бар. Мына өзүңүздөр көргүдөй лаборатория толугу менен жабдылган. Мына балдар 10 айлык окуган балдар практикада ушул жерден келип өтүшөт. Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайларды бүткөн адистер өз кесибин аркалап кете албай, чет өлкөлөрдө жогорку маяна издеп кетип жаткан жарандар көп. Бирок талапка жараша жерибизде деле мектеп окуучуларынан тартып, жашы өтүп калган жарандарга чейин жумуш менен камсыздалган бул чач тарач кесиби болуп саналат. Азыр бул кесипке жаштардын кызыгуусу арбын. Чач тарач кесибине ээ болуу окуучулардын шыгына, кызыгуусуна байланыштуу. Ушул кесипти окуп билим алып, тарбияланган адистер бүгүн калкка кандай кызмат көрсөтүп келүүдө? Белгилей кетүүчү жагдай чач алуучу адистерди даярдоочу бөлүмдүн практикалык сабагына күбө болуп көрсөк. Талас шаарындагы номер 90 кесиптик лицейдин чач тарач кесиби боюнча окутуучу лабораториясында турабыз. Бул жерде
90 кесиптик лицейде чач тарач кесиби боюнча бизде 4 мастер, 1 мугалим иштейт. Мен бир мисал келтире кетсем, биз жолдошум экөөбүз жайкы каникулда Прага шаарына барып келдик. Европа мамлекетинде жашкан Чехиянын борбор шаары болгон Прагада болдук. Ал жерде ушул номер 90 кесиптик лицейин бүткөн, чач тарач кесибин бүткөн окуучу ошол жерде чач тарач болуп эмгектенет экен. Анын эркек балдардын чач кыркуу стрижкасы эле 2,5 миң сом турат экен. Кесиптик окуу жайда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды компьютерге окутуу иштери да бар. Ушул жерде иштеген акай эжелерди жана башка тармакта иштеген жарандарды дагы техникалык жабдыктарга үйрөтүү иштери кызуу колго алынган. Азыркы күндө биздин кабинетибиз заманбап жабдуулар менен жабдылган. Бул жерде биз интерактивдүү доска, проектор жана жаңы үлгүдөгү компьютерлор менен окутабыз. Жыл өткөн сайын бизде окуган окуучулардын да саны көбөйүп жатат. Быйыл өзү санариптештирүү жыл болгонуна байланыштуу жана ошондой эле пандемияга байланыштуу мамлекеттик кызматкерлер жана ошондой эле садиктеги, мектептеги мугалимдер дагы бизде 3 айлык окуу курсунда окуп билим алып жатышат. Андан тышкары бизде 10 айлык окуучуларыбыз түштөн кийин электронный китепканабызда өзүнө керектүү маалыматтарды алып отурушат. Бизде окугандан кийин, булар окуп бүткөндөн кийин да өз алдынча жеке ишкер болуп, ишканаларды ачып, мамлекеттик кызматкерлерде иштеп жаткан окуучуларыбыздын саны күн өткөн сайын көбөйдү. Электр жана газ менен ширетүүчү кесиби боюнча адистерин даярдоо жумуштары практикалык сабактар менен бекемделет эмеспи? Демек, ширетүү бул өтө татаал, тактыкты талап кылган кесип. Практикалык сабактар өтүлүп жаткан атайын устаканадагы балдардын иштерине күбө болуп көрсөк. Мен булар Киевденбек, Таласта шаарындагы 90 лицейдин өндүрүштүк устаты болом. Могу биздин цехибиз балдар Кудай буйрууда жакшы эле үйрөнүшүп, өз алдыларынча иштешип атат. Ушул айдын өткөн айында жакын арада ошо Бишкекке окууга барып келгенбиз. Ошол окуудан да көп ар кандай ыкмаларды үйрөттү. Азырынча ушу жаңы ыкма менен иштеп атабыз. Балдарды азыр онлайн түрүндө ар кандай топко бөлүп 4-төн 5тен окутуп атабыз. Кудай буйрууда жакшы балдар өз алдынча иштешип калды. Ар кандай агрегаттын, ар кандай аппараттар бар. Кудайга шүгүр баары жетиштүү. Трехфазкалык аппарат бар бизде, трансформатор экөө тең иштейт. Точила бар, газосварка бар. Мына бүгүн балдар өздөрүнүн мангалды жасашып атат. Кудай буйрууда бүтүп калды. Жакшы барды. Термоустарды жасашып атат балдар. Кудай буйрууда жакшы. Биздин негизги максатыбыз ушу балдарга жакшы туура билим берүү. Кээ бирөөлөргө электрик кесиби татаал эмес жана кыйынчылыгы жоктой көрүнүшү мүмкүн. Бул кесип жашоо турмуштун бардык чөйрөлөрүнө ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган чыныгы жаратман кесип. Чындыгында бөлүштүрүү тармактарды тейлеген электр куроочу көп нерсени билип жасай алышы керек. Бул жерде билим жана практикалык тажрыйба жардам берет. Талас шаарындагы номер 90 кесиптик лицейинде башка кесиптердин катарында электромонтер кесиби дагы окутулат. Электромонтер кесиби 3 айлык мөөнөттүк, кыска мөөнөттүк курста окутулат. Электромонтер кесиби боюнча айта кетсек, бул өтө заман талабына жараша, заман талабына дал келген жакшы кесиптердин бири болуп эсептелинет. Эмнеге дегенде электромонтер азыркы учурда курулуш тармагында өтө өнүгүп келе жатат. Жарыктандыруу боюнча жана курулуштарды монтаждоо боюнча жана заманбап жарыктандыруу бизде азыр аябай өнүгүп атат. Жана ошондой эле куруу боюнча, чубалгыларды куруу боюнча, реконструкциялоо боюнча, улоо боюнча ушул биздин кесипкөйлөр чоң жумуш аткарышат.
Бизде жакшы мугалимдер, устаттар эмгектенишет, жогорку билимдүү жана ошондой эле ошо ПЭСте иштеген биздин агайыбыз бар. Ошол жерде түзмө-түз тармакта иштеген агай, ошол агай, Жамболот агай, ошол агай бизге окуучуларга устат катары сабак берет. Кесиптик лицейдин китепканасында окуучулар үчүн шарттар түзүлгөн. Мында кесип боюнча 3000ден ашуун китеп фондусу бар. Мында окуган окуучулар каалаган учурларында китептерди, окуу элементтерин, газеталарды, журналдарды жана башка окуу куралдарын пайдалана алышат. Биздин кесиптик лицейдин китепканасында атайын 25 окуучуга ыңгайлаштырылган орундуктар түзүлгөн. Бир эле мезгилде 14 окуучу ушул китепкананын ичинде дайындалса, калган 12 окуучу электрондук китепканабыз бар, компьютерде класста дайындалган, ошол жерден дайындана алышат. Ошол эле мезгилде биз окуучуларга ыңгайлаштырып карточка системасын киргизгенбиз. Ар бир окуучу өзлөрүнүн көйлүктөрүн, башка документтерин алып келишип, ошол карточка системасы менен китептерди кабыл алып алышат. Аны үйлөрүнө алып кетип окуса болот. Китепкананын иштөө шарттарын биз китепкананын сыртына илип койгонбуз. Ошол мезгилде ыңгайлаштырып беребиз. Кесиптик лицей жумуш берүүчүлөр менен дагы тыгыз иш алып барууда. Окуучулар өндүрүштүк практика учурунда атайын келишим шарттар түзүлүп, жыл сайын окуучуларды өндүрүштүк практикага жөнөтүп турушат. Кыргыз эли те байыртадан өнөр баккан эл. Өнөр каныбызга сиңип, муунга ууланып келет. Анын катарын биздин окуучуларыбыз да толуктап келишүүдө. Түрдүү турмуш шартка байланышкан адистерди окушуп, кесип алуу менен чектелбестен ар кандай маданий иш-чараларга да активдүү катышышат. Өз өнөрлөрүн көрсөтүшүп, райондук, шаардык иш-чараларга катышып келишет. Биздин лицейде көркөм өнөр, дене тарбия кружокторубуз бар. Ал кружоктордо окуучуларыбыз ар бири өздөрүнүн таланттарын багындап келишүүдө. Биздин лицейде окуучуларыбыз дагы, мугалимдер дагы лицейде чектелип калбастан райондук, областтык, республикалык дене тарбия жана спорт борборун уюштурулган спартакиадада дагы окуучуларыбыз алдыңкы орундарды, сыйлыктарды ээлеп келишүүдө. Азыркы учурда биздин кесиптик лицейдин мугалим устаттары ар бир кесипке терең билим берүүдө. Алар ошондо гана биздин өндүрүштү өнүктүрүүдө, жаңы билим менен, жаңы техникалар менен алдыга жылдырат.